Сапат билим берүү мекемесинин алдындагы Чыңгыз Айтматов лицейинде улуу жазуучунун 90 жылдыгына карата эскерүү кечеси өткөрүлдү. Мекемеге караган бардык лицейлерде буга чейин фестивалдар өткөрүлүп, региондордо жайгашкан мектептерде билим алып жаткан окуучулар күч сынашып, Айтматовдун чыгармалары менен дагы бир ирет таанышып чыгышкан. Бүгүнкү кечеде уюштуруучулардын, окуучулардын жогорку деңгээлде даярданганы байкалып, мектеп босогосун атты Арзамат окуучулардын өз колдору менен жасаган көргөзмөлөрү Айтматов ааламына жетелеп турду. Алгач жазуучу эскерилип, андан соң Сапат билим берүү мекемесинин президенти сөз сүйлөп, эскерүү кечесин ачып берди. Урматтуу агайлар, эжелер, урматтуу коноктор, сүйүктүү биздин окуучулар, баардыгыңыз Чыңгыз агайдын 90 жылдык мааракесин андарган салтанатына кош келипсиз. Чындыгы Чыңгыз ага ар дайым айтабыз, бир эле кыргыз элинин эмес, бардык Türk dünyasının şunday çıkartılan en belgili, en tasıplı oğlu. Gürüle Aytmatoğlu Liseyi'nin balları emez, bardık bizim bütürücüler, okucular, oğul kızlarımız, Akaydın yolda, anın ardından barıp, oy fikirlerini ulantıp, Kırgız elinin gelegeni büyük götürüp, dünyaya tanıtıp, anın yolundan başla degen oydamız. Ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун замандашы Апаз Жумагулов, оолу Аскар Айтматов жана башка ишмерлер бүгүнкү иш-чарага күбө болушту. Өз жеке атыман Айтматов сүйлөсү атынан барыңарга, мектептин жетекчилерине, мектептин мугалимдерине, мектептин окуучуларына ушул Айтматов ысмыны бийик тутканыңар үчүн чын билимден рахмат. Ага кошумча Аскар Айтматов Сапат билим берүү мекемесинин президентине Ысык көл форуму коомдук бирикмесинин атынан атайын сыйлык тапшырды. Аталган лицей 2002 жылдан тарта Чыңгыз Айтматовдун атын алып жүрөт. Бул дагы бекеринен эмес экенин окуу жайдын вице-президенти баса белгилеп өттү. Жалпы дүйнө жүзүндө белгиленип атат 90 жылдыгы Чыңгыз Айтматовдун. Кыргыз эли абдан чоң момундай кандай десем, чоң сүйүүсү менен, чоң сый урматы менен ушул бүгүнкү датаны белгилеп атат. Биз ойлойбуз, ушундай иш-чаралар биринчиден балдарга керек. Бизго мугалимдер, ата-энелер ушуга чоң маани беришибиз керек. Биз окуучулар менен сүйлөшкөндө окуучулар айтып атпайбы? Ушул жылы, ушул күндөрү биз абдан көп китеп окудук. Китеп деген башка турбайбы? Кино деген башка экен, спектакль деген башка экен. Китеп деген ар бир сөздүн маанисин ачып берет экен, ар бир сөздүн маанисин башкача түшүнөт экенбиз деп. Бул дагы бир жакшынакай бир тарбия берүүчү иш-чара. Кеченин расмий бөлүгү жыйынтыкталган соң окуучулардын бири манас айтса, экинчиси комузда кол ойнотту. Албетте иш-чара Айтматовдун чыгармаларындагы каармандарсыз өткөн жок. Бул жолу дагы жазуучубуздун бизге калтырган улуу мурасы, чыгармалары экенине ынана алдык. Эч бир бала ак кемеге барам деп суга түшпөсүн. Эч бир жомок калкка айланып калбасын.